Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе жагымдуу маанай менен бирге ырайталык. Жашыл дөңгө көк көлгө жамгыр төгүп өткөндө, байчы чекей гүл ачып, бажыр аят көктөмдө. Булак гүлдү эл күтөт, булак гүлдү жер күтөт. Бул гүл жерди кооздоп, бул гүл көңүл сергитет. Азыр адаби окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз түлкү менен карышкыр. Бүгүнкү сабагыбызды максаты жомокту окуп мазмуну боюнча түшүнүп алабыз. Түшүнгөнүбүздү өз сөзүбүз менен айтып берүүгө үйрөнөбүз. Адептүү, адамгерчиликтүү, ак көңүл болууга тарбияланабыз. Балдар, түлкү менен карышкыр жомогун келгиле бирге окуйлу. Түлкү курсагы кынжыйып, ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чубуруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт. А куйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го? Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келээр жолуңду күтүп отурам дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март берешем болуп: ала кой досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң неге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей береми? Деди түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс жүрүп кетти. Түлкү өз ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырды маңдайына отуруп алып, олжосун жыргап, рахаттанып жей баштады. Балдар, бул элдик жомок. Силерге абдан жактыбы? Анда эмесе балдар, жомокту окуп, түшүнүүңөрдү мага айтып бергиле. Саламатта кал.